Сооротуучу Кудай. 4-ноябрь. Иса Машайық жерде жашап жатканда абдан көп кереметтерди кылган. Ал ооруган адамдарды айыктырган, сокурлардын көздөрү ачылган, баса албагандар басып кеткен, ага келген адамдардын баардыгын айыктырган, ачкалардын курсагын тойгузган, өлгөндөрдү тирилткен. Ушул кереметтердин ичинен эң укмуштуусу кайсы деп ойлойсуз? Өлүп калган адамдарды тирилткениби? Көптөрү ооба деп айтышы мүмкүн. Ыйса өлгөнүнө бир нече күн болгон Лазарды тирилткен. Бул эмне деген керемет дешибиз мүмкүн. Бирок мен бир нерсени айткым келет. Ыйса жерде жашап жүргөндө кылган жана азыркы күнгө чейин кылып келе жаткан керемет. Бул ага кайрылган адамдардын жүрөгүнүн түп тамыры менен өзгөрүшү. Ага кайрылган каракчылар колундагы куралдарын таштап, Ыйса үчүн адамдарга жакшылык кылып башташат. Тээ кичинесинен бери колу туткак болуп, уурдап көнгөн адам Ыйсага кайрылганда, ошол замат ал жаман күнөөлүү адатын таштап, андан көрө башкаларга бере баштаганым жакшы, туура дейт. Аялын сабап, канчалаган жылдар бою запкы көрсөтүп келген адам Ыйсага кайрылганда, аялын таптакыр башка көздөр менен карап, сабамак турсун, аны сүйүп, катуу сүйлөгүсү келбей калат. Улутчул болуп, башка улуттагы адамдарды жек көргөн адам Ыйсага кайрылганда, бардык улуттарды сыйлай баштайт. Булардын баары Ыйсанын адамдын жүрөгүндө кылган эң жогорку деңгээлдеги эмгек.